Tağdaydan arvağı жаңırat eldi gönörüm. Жақынырақ келгеле жақты жанып жөнөдім. Жақшылық болсын қалың жұрт ар біріңдің көрерің. Андан елтиерді көргіле құлақты төшіп барыңар. Бүгін жаңырат жақшын қоғындар жалпыңар аны қабыл ал. Başta Callavat çağrı deçelem, emin Manas çaka gelelim. Çağrınan Manastın salmaktın ırçılardı görölü. Bugün konuktur var tuğandar, bulardın gönür büsbüt önür. Amansınlar bu barınlar, anda dil kumar menen karaçı. Erçitip geldi bu yerden aygerimdey kızını, aşka tatım tuzundum. Жаңырт қылады о қарачы, жалпы жұртқа бүтіндей санат терме дастандың оғындырдың ырларда. Мен болсаң ел менен чоғу көрелі, ан демесе туғандар олуғы алғыла. Барыбыз дил құмардай сұлуға, чоғылып көңіл бөлелі. Tağдағы ғана чолпона өңденіп жарқылдап сүйкім гүлішің жырғатқан бозая çirkin yaşlıktın altın gülüsün. Akılın tunu bulakтай, arqar göz süygön çırakтай, emgeke birgen ay. Baratsak, oy çirkin kal bastır armandırmaktay. Sen bulbul gana tangdana tangşıgan men bir gül todavan kıgan abadagan çirkin ayday bir yüzün balkan ömürdün alı saparın aydasak deymin kayığın durmuştun altına çirkin karmasa altın balığın Жылғада içke bulak var Жырғасын күнде ömürün Azırkı şайрай Durmuşta oy çirkin güldesin asıl ömürüm Ey valli, hoş gelipsizler.
Кадырман қалың жұрт, сіздер Ақтаңдай теле көрсесін көріп жатасыздар. Ақтаңдай теле долбоорунда бүгін бізден Манас шаарынан Токтосун Тыныбеков атындағы облустук филармонияның солисттери, директордун орынбасары, белгилүү дастанчы, обончу, ырчы, аткаруучу, көп кырдуу талант Дилкумар Жолдошова өзүнүн суйкайган сулуу шакирти менен келип отурат. Куш келипсиздер. Биз Ақтаңдай теле долбоору, ЛТР телеканалы өзүңүз дастан жаатына дагы, обончулук, ырчылык жагына да көп ошол көңүл буруп келесиз. Анан ушул 2026 жылы буйруса ЛТРден Ақтаңдай теле долбоорунан жалпы обончуларга, дастанчыларга, өнөр адамдарына кулагына күмүс сырга деп бизден ушул эртөштүктөн баштап дагы далай дастандар кенже эпосторго ушул обон жаратса деген бир коңгуроо кагып баштадык. Буйруса муну дагы сиздерге айта кетели. Куш келипсиздер. Эми улам жашарып атасыздар, жаңырып атасыздар, атыңыздар өзгөрүп кетти дегендей, затыңыздар өзгөрүп атат дегендей. Акыбал кандай, ал кандай? Саламатсыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Биз дагы ушул Жалал Абад облусунун Манас шаарынан келип калдык. Айбике шакиртим экөөбүз. Биз ушул Манас деген атты аябай сүйүүнү менен кабыл алдык. Биздин филармонияда жумушубуз жакшы, иштеп жатабыз. Биз жакында эле ушул Индияга барып келдик. Соцсеттерден көрүп аябай биз лайк басатпыз, ошентип аттык. Ооба, биздин филармониянын алдында түзүлгөн мөлмөл эл аспаптар оркестр бар. Ушул оркестр менен 12 адамдан түзүлгөн топ ушул Индиянын Нью Дели, Чандигарх, Дехрадун деген шаарларына барып, ушул кыргыздын маданиятын көрсөтүп келдик. Ушул аспабыбызды, улуттук аспабыбызды, кийимдерибизди, анан маданиятыбызды, салттуу музыкабызды тааныштырып келдик. Биздин жаңылык ушу. Жакшы жаңылык экен. Келиңиз эми Айбикеден колуна комузду алдырып туруп бир коңгуроодой обонду калык, Аккуга кошум салсамбы, азабын тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы, азабын тартып жүргүчө мен ашыгың болуп алсамбы. Жакшы тилдүү бири бар, жаман тилдүү бири бар, ак калпагын булгалаган араңарда бири бар, ак калпагын булгалаган араңарда бири бар, атын айтпайм бири бар, араңарда бири бар. Ай, рахмат. Жакшы, баятан бери аяк бияк карайм, менден башка калпакчан эч ким жок экен дегендей. Рахмат, чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик, Айбике, бийиктиктер болсун. Эми жана биз башында айтып өткөндөй эле, өзүңүз дастанчы катары, обончу катары биздин сунушубузду кандай кабыл алдыңыз? Жакшы кабыл алдым. Албетте, чындыгында дастанчылык, дастан айтуу өтө сейрек болуп кетип атат, акыркы убактарда. Анан жандандырыш керек, дастанды көбөйтүш керек, эң туура. Буйруса сиздин сунушуңузду кабыл алдык. Биз дагы атам Сабыржан Жолдошов экөөбүз аракет кылабыз. Ооба, буйруса сиздерден дагы жакшы дастандарды, жакшы обондорду күтөбүз деген ойдобуз. Себеби бир учурда кыргыздын залкар кинорежиссер, кыргыз эл баатыры маркум Доронбек Садырбаев махабат дастанын тартканда, обончуларга ушундай сынак жарыйлаганда, ошонун негизинде аябай көп обон жаралып калганда, биз дагы ошондой ЛТРде ошентип бир
жалпы угарман, көрөрман, өнөр адамдарына ошол дастанчылыкты аркалаган, обончулукту аркалаган, айрыкча обон дүйнөсүндөгүлөр аз мындай чакан обондорду жазып, мындай чоң нерсеге кайрылбай аткандай сезилет бизге. Ошол үчүн биз ушул милдетти алдыбызга коюп, эл журттун кулагына күмүс сырга деп атабыз. Буюрса Манас шаарындагы өнөрпоздорго дагы сиздер жеткирип коесуздар. Буюрса экрандан көргөн болсо алар да угушар деп ойлойм. Келиңиз эми кийинки чыгармаларды жаңыртып, сиздерди атайын ушул элтерди Актаңдайга, баягы казынабызга бир шаңшыган обондорду элге аткарып, элдин көңүлүн жазып, черин жазып кетет деп биз чакырдык. Келиңиз эми. Жытасам жыпармон чоң илебиңден, жылдызым учуп чыгат жүрөгүмдөн. Күндүзү күнүм болсоң түнкүсүн ай, экөө тең өзүң го деп жүрөмүн мен. Күндүзү күнүм болсоң түнкүсүн ай, экөө тең өзүң го деп жүрөмүн мен. Бакытым senin çolpon gözlerinde, baylığım senin nazlı sözlerinde. 100 yıldır rahattır algansıyım, yüzünden bir nur çaçıp ötkönündün. Akkunun moyna okşop salaların, cirese çaşlarımdın araların. Taptakır erivele gittim gele, tapşırıp can düğünümdü sağa barım. Taptakır erivele gittim gele, tapşırıp can düğünümdü sağa barım. Emese canım birgem jarkın жазым, жаштыгым алмаз болуп жалтылдасын. От койчу махабаттын билтесине, чагылган жарк чурк этип жаркылдасын. От койчу махабаттын билтесине, чагылган жарк чурк этип жаркылдасын. Çağılgan jark çurk edip jarkıldasın. Ey valli, бар болуңуз. Мынау азыр сиздерде жаңы имарат курula баштадыбы? Ооба. Пайдубалы ташталып негизи. Катлаван деп коет экен го, ошол катлаван казылып атат. Буюрса ушул жаңы жылда капсула салынат экен. Биз аябай сүйүнүү менен кабыл алдык. Кубануу менен кабыл алдык. Чыгармачылыктагы дем берет да, чыгармачыл адамдарга. Ошо көптөн күткөн, биз арзып күткөн мынакей ошол филармониянын жаңы имараты курулуп атат. Анан бизге маданиятка мынакей өлкө башчыбыз аябай жакшы көңүл бөлүп атат. Бизге дагы микроавтобус берилди, жаңы. Ошо гастролго чыгып атабыз. Бардык заманбап техника келди. Ошо менен сүйүнүп отурабыз. Эң сонун. Кубанычыңыздарды тең бөлүшөбүз. Сиз негизи кайсы бөлүмдөсүз? Мен фольклор. Фольклордосуз. Бишкек шаарында 5-Алиевада окуйм, фольклор бөлүмүндө. Бөлүмдө окуйсуз, Ооба. Эң сонун. Келиңиз эми.
Негизи көбүрөөк кайсы чыгармаларга көп көңүл бурасыздар? Ушу Бейшеналиевда фольклорду окуп аткан чакта агайлар, эжекелер кайсыларды көп окутат? Негизи элдик ырларга көп басым жасашат, бирок мен сырттан окуу бөлүмүндөмүн. Элдик ырларды ошол экзаменге эле даярдап бардайм. Бирок өзүмдүн көңүлүм, өзүмө жаккан ырлар лирикалык чыгармалар. Эң сонун. Келиңиз чогуу Мурат алалы. Ажабыздын чыгармасын аткарып берейин. Кыялга термей сага сага саналар сансыз агылат селдей карап карап карегин талып издесем да бүттүнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей карап карап карегин талып издесем да бүттүнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей өзүң үчүн нур чачкым келип асманда күндөй өмүр бою өзүңдү ырдайм чарчоону билдей ишен жаным абайла жаным ким болсоң да чын баркыңды биле албас мендей сүйө албас мендей ишен жаным абайла жаным ким болсоң да чын баркыңды биле албас мендей сүйө албас мендей айдын көлдү айлады учкан айдарым желдей сендей жанга көз арткан көптүр эч тынчтык бербей карап карап карегин талып издесем да бүттүнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей карап карап карегин талып издесем да бүттүнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей бүттүнөдөн таппадым сендей көрбөдүм сендей Балли, бар болуңуз. Чыгармачыл ийгиликтер. Буюрса окууну жакшы бүтүп, анан келечекте о устатыңыздын катарына кошулуп, чоң Кыргыздагы мыкты ырчылардын катарын толуктап, алдыңкы саптагы ырчылар болот деп мен ишенем. Анан айрыкча төкмөлүк жакка да кичине кызыгыңыз, себеби төкмө болуп кетсе дагы сонун болот азыр, жаштар ошо көңүл бурган чагы. Келиңиз эми кийинки сапарыбызды улайлы. Мен Бурул Стамкулованын ырнырдап берейин, ата эне кадырын ким билет дегенде. Өлүмдүн кадырын өксүгөн жан билет, жокчулук кадырын көксөгөн жан билет, сүйүүнүн кадырын жетпеген жан билет, достуктун кадырын четтеген жан билет. А бирок атанын кадырын ким билет, а бирок эненин кадырын ким билет. Күлкүнүн кадырын муңайган жан билет, жаштыктын кадырын улгайган жан билет. Ден соолук
kadırın oruk can bilet, orunun kadırın gorger can bilet. Bir o atanın kadırın kim bilet, bir o enenin kadırın kim bilet. Balanın kadırın balaga zar bilet, jarının kadırın akılman can bilet. Bardığın adamdık dil bilet, bir oğa teni kadırın kim bilet, bir oğa atanın kadırın kim bilet, bir oğa elenin kadırın kim bilet. Bardığın adamdık dil bilet, adamdık dil bilet. Кадырман теле көрөрмандар, сиздер Актаңдай теле долбоорун көрүп жатасыздар. Актаңдай теле долбоорунун бүгүнкү коноктору Манас шаарында Токтосун Тыныбеков атындагы облустук филармониянын солисттери Дилкумар айым менен биздин Айбике кызыбыз шаңшы ырдап берип атышат. Эми Дилкумар айым айтсаңыз да, мына ол биздин ушул өткөн жылы Элтерде Актаңдай теле долбоорунун алкагында Алтын комуз байгесин арнап, жалаң биз ушул тег Роман Ырчуулунан баштап Тобулбулу, Токтогул, Арстанбек, Калыгул ушундай улуу үлкөндөрдүн баары этеги Ашыралы, Тайырбек Төкмө атабызга чейин ушу баарын ырдатып ошол жакшы максат кылдык эле. Быйыл эми дастандарды, дастанчылык өнөрдү, оончулук өнөрдү жандандырып, себеби оончуларыбызда өнөр адамдары негизи Кыргызда көп. Бирок алардын дагы жан дүйнөсүн мындай кичине жандандырып, аларды баягы коштоп, колдоп, мындай кичине дагы шык берип турган сөзсүз керек. Ошол үчүн Элтерде ушундай алдыбызга максаттарды койдук да. Анан эми сиздерде филармонияда аябай жакшы, биз акыркы мезгилде ким кандай жумуш кылып атат, эмне кылып атат, көбүрөөк мына соцсеттерден тез эле аякта чыгармачылык менен биякта жүрөбүз дегениңиздерди көрүп атабыз да. Аябай дагы катарыңыздарда толукталып, негедир шаар жаштардын шаары деп илгери ырдачу элек, азыр улам жашанып, баары жогу ушинтип жашарып кетип аткандан кийин дагы чыгармачыл аябай ийгиликтер көп болуп атса керек. Айтып кеттим го, биз ошол Индия мамлекетине барып келдик деп. Ага чейин биздин ошол оркестр Казакстанда болуп өткөн, Атырау шаарында болуп өткөн оркестрлердин конкурсуна катышып келген, Өзбекстанга барып келген, биздин ошол оркестр жанданып атат. Анан бизде дагы ошол өзгөчөлөнгөн Кыргызстанда жок дагы Керней Сурнайчылардын тобу бар. Анан ал Керней Сурнай менен ошо Манас айтылат. Нары багы Манас шаары деп ысым, жаңы ысым берилгенден кийин ошо манасчылык өнөр дагы артып атат. Биздин манасчыбыз Алимбай Матов өзүнүн шакирттери менен тынбай манас айтып калды. Көрдүңүздөр, 8 саат манас айтылды биздин Манас шаарында. Ошондой ар кандай иш-чараларга өтө активдүү катышып келебиз. Биздин филармониянын жамааты мына жаңы жылдык концертке даярданып атабыз азыркы учурда. Чыгармачылык кечелери өтүп атат. Жакшы, колдон келишинче иштеп атабыз. Демек ийгилик алдында дагы көп экен. Айбике келиңиз эми. Кошуңуз агай деген жакшы бир чыгарма экен. Oyundun barısı
koşumuz ağay ağay koşumuz. Kol жеткиз бойдон калайын, бойдон калайын, ай калайын. Koşumuz ağay koşumuz ağay ağay koşumuz. Koşumuz ağay koşumuz ağay ağay koşumuz. Ай азамат, лириканы аябай жаңыртып сонун кылып келиңиз, эми ушуну эле улайла, дагы бир өзүңүзгө жаккан чыгарма болсо бир дырдайла, анан кийин эжекеге кезек беребиз, Анда Өзөр Козубевдин Атама деген чыгармасын кырып берейин. Ертеден кечке жумуштан келбей, эл үчүн иштеп тамак да ичпей, элимди диши жылса деп алга, талыкпай ойго издедиң айла, талыкпай ойго издедиң айла. Атаге сага амандык тилейм, жолуңду жолдоп балдарың келет. Залкар оясыл насатын айткан, караның бизге күч кубат берет, караның бизге күч кубат берет. Урмат көрүп узакка жаша, журтуңдан ызат көрүңүз эми. Эмгегиң даңтап кылганын айтып, урматтап жүрсүн айылдын эли, сыйлап бер жүрсүн айылдын эли. Эмгегиң даңтап кылганын айтып, урматтап жүрсүн айылдын эли, сыйлап бер жүрсүн кыргыздын эли, сыйлап бер жүрсүн кыргыздын эли. бар болуңуз. Буйруса биз көп дагы жакшылыктарда көрөбүз деген чоң үмүт бар. Мындай ага эжекелер, устаттар тарбиялап турса, баягы ардактап турса кеңме экен, ай чүрөк болушем декен деп, ай чүрөктөй болуп жүрүңүз. Унтушпай самашабыз, улансын тамашабыз, урматтап сыйлашалы, улгайып баратабыз. Өмүр бул бир келген көктөм, өр тартып кырдашалы. Өмүр бул бир келген бакыт, өз ара сыйлашалы. Каткырып жанашабыз, каналек тамашабыз, кадырлап сыйлашалы, картайып баратабыз. Өмүр бул бир келген көктөм, өр тартып кырдашалы. Өмүр бул бир келген бакыт, өз ара сыйлашалы. Үй бүлө эсен болсун, урпактар чечен болсун, дем берип тең жашайлы,
ден солук бекем болсун. Өмүр бул бир келген көктөм, өр тартып кырдашалы. Өмүр бул бир келген бакыт, өз ара сыйлашалы. Өмүр бул бир келген көктөм, өр тартып кырдашалы, өз ара сыйлашалы. Ай жакшы, өмүр дагы өзүнчө бир билинбей, баягы тынбай ушул күн санап, мезгил санап, убакыт өтүп, кар жаап, жамгыр жаап, жаз болуп дегендей ушундай өтө берет экен. Дайыма өмүрдө көп эмгектерди кылып, эл журтубузга арнап, ушундай жакшы чыгармаларды ырдап жүрө берелик. Алдында дагы көп жакшы ийгиликтер бар экен. Аны айтып өттүңүз. Айбике, сиз айтсаңыз да, негизи мына комуздан башка дагы учурда окуп жаткан чагыңыз экен. Дагы кайсы аспаптарды мындай үйрөнүп атасыз же үйрөнгөн жоксузбу? Ушуну менен эле кетесизби дегендей. Жок, үйрөнүп атам, аракеттейм. Буюрса мен фортепианону окуганбыз, бирок ал жалпы эле окуганбыз да, аны үстүртөн билем. Анан азыркы учурда чопочор менен оз комузду өздөштүрүп атам, буюрса үйрөнүп атам. Келечекте дүйнө кезейин деген чагыңыз бар окшойт, а? Буюрса. Буюрса, эң сонун. Морежен артынан эле келе атабыз, буюрса. Ооба, сон эми буюрса баягы максатсыз бир гана шайтан деп коет. Баарыбыз максат менен жашайбыз. Максатыңыз, тилегиңиз ишке ашсын. Мына Дилкумар биздин үлкөн ырчыбыз дагы, дастанчыбыз дагы, таланттуубуз дагы көп чыгармалар жаратып, элге ушул колдон такай комузду түшүрбөй, элге ырдап, шаңшып келаткан буюрса дагы ийгиликтер алдында. Келиңиз, эми билинбейбиздин убактыбызды эле баятан бери байкасак, сиздер менен өзгөчө бир болуп, соңуна жакындап калды. Эми ушул көрсөтүүнүн соңунда дагы бир чыгармаңызды калды, аны жыйынтыктап алалы. Жүрөмүн жалгайын деп үзүлгөндү, жүрөктүн ушул болду түшүнгөнүм. Кымбатым кыйнай бербей таштап койчу, кылгырыбын сөзү жок сүзүлгөндүм. Үзүлбөс үмүтүмдү үрөймүн күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Жүрөмүн улайын деп бөлүнгөндү, кошулбай калып кеткен көңүлдөрдүн. Кымбатым кыйнабачы кыйын экен, үнсүн кылгырыбын сөзү жок сүзүлгөндүм. Карматпас үмүтүмдү калчаймын күнү түнү, көздөрүң айтып турадыр көйттеп жүрөсүңбү. Көздөрүң айтып турат, ай көрбөйт деп жүрөсүңбү. Агытып сага деген үмүтүмдү, арманга батып жүрөм күнү түнү. Арманга орутпачы, ансыз да сыздап жүргөн жүлүнүмдү. Үзүлбөс үмүтүмдү үрөймүн күнү түнү, сүйүүгө дарманы жок сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Сүйүүгө дарманы жок, ай сүйбөйт деп жүрөсүңбү. Карматпас үмүтүмдү калчаймын күнү түнү, көздөрүң айтып турат көрбөйт деп жүрөсүңбү.
буйруса алдында көп ийгиликтер бар. Босогодо жаңы жыл келе атат. Биз билинбей бир жылды өткөрүп жибердик. Өмүрлөр да өтүп атат. Ошондой болсо дагы дайыма ушул чыгармачыл чыйралуу, алдыны көздөй умтулуу, ийгиликтер, бийиктиктер буйруса 2026 жылы сизди Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам алды деп угуп калалы. Ошондой ийгиликтер болсун. Биз ошондой жакшылык сизди дагы бийиктиктерде биздин кызыбыз көп жактарга барып чыгармачыл ийгиликтерди багындырып келиптир деп окуу жайда дагы чыгармачыл жакта дагы ушундай бийиктиктер, ийгиликтер болсун. Сиздерге терең ыраазычылык. Бар болуңуздар. Кадырман телекөрөрмандар, ак таңдай телекөрсөтүүсү мына кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулап өнөрпоз кыздарыбыздын чыгармаларын аткарган, сүйлөгөн сөздөрүн сиздерге тартуу кылдык. Биз менен бирге болуңуздар, эл терден алыстабаңыздар. Биздин көрсөтүүлөр уланат. Ал эми биз болсо кийинки көрсөтүүдө жолукканча амандык тилейбиз.